Салам достор, бүгін біз сіздер менен рекламный Facebook баракчадагы чектөөлөр боюнча үйрөнөбүз. Эгерде сиз Facebook көпчүлүк учурда Facebook аккаунтту блоктобойт, бирок реклама чыгарган компанияларды блоктоп коет. Азыркы учурда менде бир рекламный компания блокто турат. Ал үчүн биз бизнес менеджерге киребиз через сайт, Facebookка киребиз дагы. Бул жерден астында еще дегенди басабыз дагы. Ивент менеджерге өтөбүз. Бул жерге киргенибизде, эгерде биздин компания блокто болгон болсо, момундай болуп ключ чыгып калат. Ключ чыкканда мынакей использование ивент менеджер ограничено для бизнес аккаунта. Менин бизнес аккаунтума ограничение болуп калган. Бул жерден биз запросить проверку дегенди басабыз дагы. Киргенибизде бул жерде проверка үчүн сурайт. Сиз админсизби дейт. Да, дейм дагы. Сиз кандай багытта проверканы сурап жатасыз дегенде, мен эмне үчүн ограничение бергенин билбеймин. Ошондуктан не понимаю о нарушениях деп туруп отправить кыламын. Бул жерде эми биз качество аккаунта дегенге өтөбүз. За что ограничение берилди, жана биз кантип ограниченияны ачсак болот. Проблема с аккаунтом дегенге киребиз да, мынакей. Аккаунт ограничен деп турат. Эки баракча ограничен болуп турат. Биз жогорудагы басабыз дагы. Бул жерде мынакей рекламный аккаунтка ограничение кирип калган. Мынакей бул жерде реклама чыгарууга, создавать кылууга жана аны өзгөртүүгө болбойт. Ошондой эле рекламный аккаунттар, аудитория, пиксель, оффлайн кызматтар баары өчүрүлгөн. Эми биз бул жерден запрос жиберишибиз үчүн мынакей статусун көрөбүз. Биринчи ограничен деп турат. Биз эми экинчисин басып көрөбүз. Ограничение дегенди басабыз. Мынакей жогоруда подтверждение кылыш керек. Бул жерден подтвердить личность дегенди басабыз дагы. Азыр биз өзүбүздү бул баракча мага тиешелүү экендигин жана кандай себептер боюнча ограничение бергенин билбегендиме байланыштуу мен бул жерден проверка талап кыламын. Подтвердите, что это вы дейт. Бул жерде спам эмес, робот эмес деген максатта, яғни робот деп продолжить кылабыз. Мынакей продолжить дегенибизде бул жерде өзүңүздүн паспортуңуз. Эгерде бизнес Facebook ачып жатканда паспортуңузду улаган болсоңуз, ал сизге плюс болот. Эмнеге дегенде, рекламалык компанияны бизнес Facebooкту блокко түшүргөндө личности подтвердить кылгыла дегенде, эгерде паспорт уланган болсо, ошол эле паспортуңузду кайрадан жүктөп Facebook аккаунтуңузду ачып алсаңыз болот. Эгерде паспортуңуз жүктөлбөгөн болсо, сиздин Facebook аккаунтуңуз, бизнес аккаунтуңуз, компанияларыңыздын ачылышы өтө эле кыйын болуп калат. Ошондуктан паспортты улаганды сунуштаймын. Мынакей биз өзүбүздүн паспортубуздун лицевой жагын тартып, жүктөп, продолжить деген көк баскычты басабыз дагы. Бул баракча бизге тиешелүү экендигин билдирип, Facebookка өзүбүздүн маалыматыбызды жибердик. Эгерде малый нарушение болгон болсо, Facebook биздин баракчабызды ачып берет жана биз рекламаны кайрадан чыгарып иштей берсек болот.